Амансыздарбы көрөрмандар. Буга чейин биз жаңа үйдүн курулушунда иштеген жумушчулар маянасын ала албай жатканы тууралуу материал чыгарганбыз. Алардын кайрылуусу чыккандан эртеси эле жанагы субподрядчы Делюкс компаниясы бардык жумушчуларга толук көлөмдө маянасын төлөп бергенин билдиришти. Алар бүгүн эртең менен кубанып ушул маалыматты бизге жеткиришти. Алардын сүйлөгөн сөздөрүн, эмоциясын аягында уга аласыздар. Буга чейин Делюкс компаниясы субподрядчы айтып жаткан, биз 10 сентябрга чейин гана буларга төлөп бере алабыз. Акчанын кечигип жатканын себеби биз жумушту тапшыра элекпиз. Биз жумушту тапшырып, анан акчаны алып төлөп беребиз дешкен. Бирок жумушчулардын айтымында алардын кайрылуусу чыккандан кийин мамлекеттик органдар, бийлик өкүлдөрү кийлигишип, жумушчуларга толук көлөмдө төлөтүп бериптир. Эми жакшы маанайда үйлөрүнө кайтып жатышканын билдиришти. Биз дагы баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Эгемендиктин желеги түбөлүккө желбирей берсин. Элибиз эркин жашап, мамлекетибиз кубаттуу, башчыларыбыз ынсаптуу болсун. Сүйүктүү Кыргызстаныбыз гүлдөп өсө берсин. Бар болуңуздар. Assalomu alaykum. Elon aka qanday yaxshisiz? Nasibingizdan yaxshimi? Aka bugun oylikni oldik. Rahmat jo'm sizga. Bardingiz rahmat aytadi. Assalomu alaykum bayke. Biz ак uyda иштеп балдардан акчабызды толук алдык байке. Чоң рахмат, братан, от души. Assalomu alaykum. Qandaysiz bayke, yaxshisizmi? 30 avgust күнү kecha kech айлыгыбызды бардыгыбызды кайтарып берди. Айлыгыбызды толугу менен алдык. Силерге да өтө чоң рахмат. Бардыгы ыраазы болуп атат силерге. Андан бир күн өтпөй бийлик органдары келип ал маселени чечип берди. Биз июнь айыны, август айынын айлыктарын толугу менен алдык баарыбыз. Ошол журналисттерге, мамлекеттик органдарга чоң рахмат. Биздин кайрылуу чыккандан кийин, сиздер жардам бергениңиздерден кийин айлыкты берди бизге 100% толук кылып. Силерге да чоң рахмат. Мамлекеттик органдарга да рахмат.